Чырныш үйдү кайтарып, тур мен келгенче. Жакшы кал, Чырныш. Мен өзүм мугалимдин үй бүлөсүндө төрөлгөм. Атам мектепте кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп 40 жылдан ашык иштеген. Анан ошол себеп болгон окшойт. Мен дагы ошо мугалим болуп, андагы филиалды койчу ведомствого тапшырган болчумун. Саламатсыздар. Саламатсызбы? Рахмат, жакшы. Адистигим боюнча мен негизи орус тил жана адабияты мугалими кыргыз класстарга. Анан 2000-жылдары шаардагы мектептердин бардыгында кыргыз тилчилер абдан керек болгондуктан мен ошол 6-гимназияга конкурстун негизинде өтүп кеткем да. Андан кийин биз бул Сокулук айылына көчүп келдик жолдошум менен. Ошол жерге 2011-жылы мектепке Керимбүбү Шопоков атындагы номер 3-орто мектеп лицейине кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп кирдим. Андан бери мына 11 жыл болду иштеп жатканым ошол мектепте. Мен өзүмдүн жана жеке ыкмам бар. Бул ыкмам өзүмдүн тыл баса болуш керек. Себеби мен кичекейимден эле ушундай бир оор, татаал нерсени бергим келбейт да балдарга. Дароо эле жеңилдетким келет да, алардын тилинде сүйлөгүм келет. Анан башында орус тилчи болуп мектепке киргенде мен дагы ошо орус тилинде кичике чакан ырларды алып, оюн түрүндө көрсөтүп жаттатып койчумун тез эле. Анан кийин кыргыз тилине өткөндө дагы дароо эле ошол орус тилинде кичике чакан ырларды которо коюп кыргыз тилине. Аны да жаттатып койсом тез эле өздөштүрүп, балдар баягы ойноп кеткени, тили тез эле чыга баштаганы мага ушул абдан түрткү болду да. Балдар, ар бир сабагыбызды биз жаңылмаштардан баштайбыз, тилибизди жаттыктырабыз. Кана эмесе кеттик чогуу, мен көрсөтөм, силер айтасыңар. 1 2 3. Тоголок топ. Топ топ тоголону, топ топ тоголону, тоголок топ. Ак шар бар, көк шар бар, көк шар бар, 5 шар бар. Өзгөчөлүгү бул кинестетикалык кыймылдар менен жаңсоо, мимика, жест менен тез жаттоо. Анан бул бекем жаттоо тез көпкө чейин сакталып калат экен да, эч унутулбайт. Биз башында жөн эле жаңылмаштарды жаттасак, кийин өзүңүздөр көрдүңүздөр, сабактарда макалдарды да ошол менен жаттайбыз. Анан оюндарыбызда, физкульт минуткаларда ушул кыймыл аракет менен кетет. Жаңылык менен же көгөр, бардар менен азаматсыңар. Бул кайсы макал? Инини аганы көрүп, ини өсөп, эжени көрүп, сиңди өсөп. Азаматсыңар. Башталгыч класстарына негизи ушундай ыкма керек экен да. Башынан өзүм келатам, 25 жыл болуп калды эмгек стажым. Ойноп үйрөткөнгө эч нерсе жетпейт экен. Кийинки кайсы сөздү алабыз, Али мырза? Балчакты алып койдук, айтпайсыз. Неге балчакты айтпайсыз? 1 2 3. Бака, бака. Отур. Башың жалпак. Бутуң кыйшык. Көзүң тосток. Кайсы сөздү алабыз? Тостокду алабыз. Неге тосток, балчак 3 сөздү алып койдук. 1 2 3. Биздин негизи окуу программабыз туура эмес түзүлүп калган. Мисалы 11 класста фонетика бөлүмүн өтүшөт биздин мектепте. Мектепти бүтүп аткан бүтүрүүчүгө анын кереги жок. Ал тил үйрөнүүчүлөргө керек, башталгыч класска керек ал фонетика бөлүмү мисалы. Ошол тескери болуп калганда, ушулар тоскоол болуп атат да, окуучулардын тилин чыгарбай атат. Анан азыр программанын түп тамырынан карап чыгыш керек. Системалуулук, раттуулук жок болуп жатат да биздечи. Бир керектүү темалар жок. Мисалы ошо үнсүздөрдүн бөлүнүшү такыр эле башталгыч класста жок. Алар кантип анан мүчөлөрдү жалгашат? Китеп дегенде эң башкы тамгадан баштап кайсы жерден бөлүп атабыз, ошол жерге чейин чийеткенбиз. Бул оңгусу болот экен сөздүн. Негизи менин максатым ошо кыргыз тилине болгон мамилесин өзгөртөм деген негизги максаттардын бири болчу. Анан окуучулардын ооз эки кебин чыгарам деген.
себеби 11-классты бүтсө деле балдар эч нерсе билбей элементардык суроого жооп бере албай бүтүшүп атат да. Анан жана акцентин жоём деген максаттарды койгом. Буюрса ошол максаттарыма жетип атам азыр. Саламатсыңбы? Моя красавица. Келди, саламатчылык. Ой, Дамир, кандайсыңар? Жакшыбы? Келгиле. Оба чечин. Кыргыз тилин унуткан жоксуңарбы? Жок. Жардам берип атабы сабактардан, түшүнүктүү болуп калдыбы кыргыз тил? Практика керек. Көбүрөөк практика керек. Кыргыз балдар менен сүйлөшкүлө, кыргыз кыздар менен сүйлөшкүлө макулбу? Анан биз чогуу жаттаган макал, жаңылмаштарды унутпагыла эч качан, Мен кыргыз тили Замира Асанкуловна менен үйрөндүм 2 жыл. Анткени мен Кыргызстанда жашаймын жана бул кыргыз тили Кыргызстанда абдан керек. Сабактан тышкары мен өзүмдүн бош күндөрүм бар. Ошодо 1 саатка мектебибизге жакын болгондуктан мага да ыңгайлуу барып 1 саат өтүп келем сабакымды. Ал жака Дунган улутундагы орус балдар келет. Башында жактырбай ушу кыргыз тилден үйрөнгүм келбейт деп келгендер тез эле жактырып, сүйлөп, кызыгып калышат да. Чем вам интересен кыргызский язык? Ну кто? Почему вы изучаете кыргызский язык? Ну-ка, Ахмед, попробуй ответить. Заставили, не надо говорить. Ну-ка, Аиша. Мама решила, а ты не хочешь сама? Хочу теперь, раньше не хотела. Раньше не хотела, а теперь хочешь, да? Почему? Потому что это все интересно и легко. Молодец, интересно и легко. Все это трудно в учебниках, да? Орус улутундагы, Дунган улутундагы, Корей улутундагы деги эле көп эле улуттун өкүлдөрү келип атат да кыргыз тилин үйрөнөбүз деп. Азыр өзгөчө кызыктар. Дагы азыр шаардан бир Максим деген окуучум келет, анын 2 баласы бар. Өзү шаарда иштейт. Анан ошо угуп эле, бирөөлөрдөн угуп эле мынакей келип, мен жумушум көп, азыр жок ала албайм десем болбой, мага керек, мен үйрөнгүм келет. Кыргыз балдар менен иштейм, бирок алар да орусча сүйлөшөт. Мен кыргызча билгим келет деп келип атат. Буюрса жакшы, алда уже аз-маз сүйлөп калды азыр. Как они называются? Умница, азаматсың. Кыргыз тилин тез үйрөнүү китебин мен ушул шаарда иштеп жүргөндө эле акырындан жазып баштагам. Себеби балдардын кайсы жерден аксап атат, эмнени билиш керек экенин изилдеп. Анан былтыр 2020-жылы 23-декабрда жолдошум өзү баягы спонсор болуп, кой сага жардам берейин, ушунча окуучуларың көбөйө баштады, чыгарып берейин деп мага китептерин чыгарганга жардам берди. 3 бөлүктөн турат китебим. Тилди үйрөтүүдө негизи ушул акцентти жоюш үчүн башында бир 13 орус тилинен болгон айырмачылык бар бул китепте. Ошону сөзсүз түрдө бериш керек тил үйрөтүүдө. Жана мен айтып кеткен жоон үндүүлөр, ички үндүүлөр, закон сингармонизма, ды-ты тыбыштардын айтылышы орус тилинде абдан жумшак айтылат. Девочка, тип, типовой, а кыргыз тилинде деди, темир деп кайтып айтылат. Ушуларды айтып кетиш керек, ошондо акцент жок болот. Үйрөтүп жатканда мен мисалы дос тыбыштар деп үйрөтүп кетем. Бул эң негизги, ар бир тыбыштын өзүнүн досу болот. Мүчө жалгаганда ушул досторун издеп тез эле мүчө жалгап кетишет. Мен дагы мындан да кызыктырып, улантып кетсемби деп атам. Себеби дегенде мектепте чын эле балдар кыйналып атат. Мисалы орус класстарына кирсең, орус улутундагы, башка улутундагы балдар өзүнчө бөлүнүп отурат. Алар мен эптеп ушу сабактан катышып чыксам деген максатта аларга ушул көйгөй аябай жүрөктү оорутат. Алар адабият сабагынан эч нерсе түшүнбөйт. Ал үчүн мугалим башында орусча айтып беребиз. Мисалы, эмне жөнүндө болуп атат, анан кыргызча кайра сурай албайсың, алар эчтеке жооп бере албайт. Тилин чыгарышыбыз керек. Башталгыч классында негизи 1-ден 4-класска чейин ооз эки кебин чыгарып туруп, анан 5-класска жиберсек, кайсы гана предмет болбосун алар кыргызча түшүнүп калышат да. Азыр мынакей эми гана биздин кыргыз тилиге кызыктар болуп,
орус улутунда, башка улутундагылар кызыктар болуп, үйрөнүүгө кызыгуусу пайда болуп аткан кезде биз туш тараптан чыгып ушундай курстар ачабызбы, бекер ачабызбы, мектептерден программаны түздөп, оңдоп, иш кагаздарын баарын кыргызчага өткөрүп алсак, өзү эле кыргыз тили өнүгүп, өсүп кете берет. Кыргыз тил укмуш оңой, керемет тил. Канча деген сонун каада салт жатат, эпостор жатат, ооз-эки, жазма түрүндө сонун чыгармалар жатат. Ошонун баардыгын биз балдарга тапшырышыбыз керек. Алар болсо өз учурунда бизде кылып эстеп багып, кийинки урпактарга бериш керек. Бул ар бирибиздин жаран катары милдетибиз. Биз кийин өзүбүздүн урпактарыбызга жооп беребиз бул үчүн. Эмне үчүн өз салымыбызды кошкон жокпуз?